Октябрь райондук администрациясынын кызматкерлери текшерүүнү Иса Ахунбаев жана 7 апрель көчөлөрүнүн кесилишиндеги жол жээгинде турган автоунаа ээлеринен баштады. Төлөй элексизби? Бүгүн эртең мына 1-сентябрга чейин биз обязательно төлөшүбүз керек, төлөп коюңуз. Таң эрте башталган рейд учурунда айдоочулардын дээрлик жарымдан көбү мүлк салыгын төгө электигин, бирок сентябрга чейин төлөй тургандыгын айтышты. Мамлекеттик салык кызматынын Октябрь району боюнча башкармалыгынын өкүлдөрү мүлк ээлерине эскертүү кагаздарын таратып, түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Бишкекте элдин түшүнүгү, салыкка болгон элдин көз карашы бир кыйла жылдан жылга аябай жылыш бар. Көпчүлүгү где-то бир 30%, 40% декларация тапшырган маалда жазган январь, февраль деле көбү салыктарын төлөп коюшат. Азыр биз өзүбүз деле күбө болдук. Бир канчасы уже төлөгөн, квитанциясын жанына алып жүрөт. Бир гана мүлк салыгын эле эмес, бардык тийиштүү салыктарды өз убагында төлөө керек. Ар бир жаран аны төлөөгө милдеттүү болгон соң, салыкты өз убагынан калтырбай төгүп коюу биринчи кезекте жарандардын өзүнө эле жакшы. Анткени белгиленген убакытка чейин салык төлөөдөн качып, айыпка жыгылып, ошол эле учурда 2 эсе чыгым тартуунун пайдасы жок экенин түшүнгөн айдоочулар дагы жок эмес. Салыкты 1-сентябрга чейин төлөйм. Эмелерде жүрүп атат. Рекламаларда, эмелерде, маалымат кызматтарда 1-сентябрга чейин төлөгүлө деп. Ошо буюрса 1-сентябрга чейин төлөгөн жатам. Убагында эле төлөйбүз да. Өкмөт сразу төлөп турат да, штраф. Кудай сактасын, пока төлөй элекпиз. Убакыт бар деп эле төлөй элек болчумун. Ошондуктан да так дайыма төлөйм. 1-сентябрга чейин. Обязательно каждый год на протяжении уже многих лет оплачивается. Рейдтик иш-чаранын максаты айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, салыкты өз убагында төлөөгө чакыруу. 19-20 августта ошо салык кызматы менен чогуу биргеликте налог боюнча рейд жүрүп атат. Азыр эми эртеден бери иштеп ушу 2 сааттан бери 30 көп эле машина токтоттук. Эми араларында налог төлөгөндөр бар экен, ошолорго эскертүү жүргүзүп, 1-сентябрга чейин төкүздөр деп эскертүү берип атабыз да. Салык кызматы жарандарга 1-сентябрга чейин унаа салыгын, 2-сентябрга чейин турак жай менен жер салыгын төлөө керектигин эскертет. Салыкты банк, почта бөлүмдөрү, төлөө терминалдары, мобилдик жана интернет банкинг аркылуу төлөсө болот. Убагында төлөнбөгөн салык үчүн жарандарга 1000 сом, юридикалык жактарга 5000 сомго чейин айып салынат. Айжамал Болот кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.